Халқының жарымы гидроэлектр станцияларда иштеген. Бүткүл өлкөгө жарык чачып турган жана 9 жолдун тоомунда турган Каракөл шаары жана Каракөл шаарынын эли, алардын тиричилиги тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Ошол ГЭСти курулушун, Каракөлдүн курулушунун эң башатында ушу киши турган. Суу болсо көкмөк болуп могу жака чыкканда чарчаганыңды унутасың да. Бүт бардыгы жаратылыш сонун эртең мененки таңкы көрүнүштө башкача да. Эртең күнү бир дефект болуп калбаш үчүн баарын карап, майлап карайбыз да. Токтогул ГЭС курулган эмес, реконструкция болгон эмес. Кыргызстанга мен 1972 мектепти бүтөөрүм менен эле келгем. Быйыл келгениме 49 жыл болот. Мына 49 жыл бир жерде иштеп келе жатам. Урматбек Отоналиев Токтогул ГЭСинде электр слесарь болуп эмгектенет. Ал 1989 жылы ишке алынгандан бери бир кесипти аркалап келатыптыр. Каракөлдө үйлөнүп, 3 уулу, 1 кыздуу болгон. Күнүнкү эртең мененки саат 6:00 үйдөн чыгам. Анан бул жеке остановкага келип, ушул жерден 5 мүнөт күтүп, ошо автобус келет өзүнүн. 1989 жылдан бери эмгектенип келем. Быйылкы жылы ошо 32 жылга толуп атат. Каракөл шаарына жакын жерде орун алган гидроэлектр ишканаларында эмгектенгендердин баары таңкы саат 6-да кас катар тизилген атайын автобустар менен жумушка барышат. Көбүнүн уйкусу жакшы ачыла электей. Биз бараткан Токтогул ГЭСи стратегиялык объект болгондуктан жумушчулар күн сайын тыкыр текшерүүдөн өтүп, анан киргизилет экен. Эгер кимде уруксат кагазы жок болсо, тосмо бекеттер түшүрүп калышат. Токтогул ГЭСинде негизги персоналдын жумушу саат 7:30-да башталат. Бул убакытка чейин атайын кийимдерди кийип, ар бир бригада жана адистер өз кичи бөлүмдөрүнөн ташырма алуу үчүн жыйындарга топтолуп калышы шарт. Бригада топчевой, Войтикеев, 760-та трансформатор перемотка бар. 4-ші бригада Отоналиев, Тикулов, 695-те нот, бирде текші ремонт бар, заявка бар. Урматбек Отоналиев сыяктуу электр жабдыктарын оңдоп түзөгөн тейлөө кызматынын жумушчулары машиналык зал деген бөлүмдөн иш ордуна уруксат алышат. Токтогул гидроэлектр станциясы эң ири энергия ишкана болгондуктан жумушчуларды так көзөмөлдөгө ушул бөлүм жооп берет. Ар бир кызматкер өзүнө бөлүнгөн гана жумуш ордунда иштөөгө жана
техникалык коопсуздук эрежелерин так сактоого милдеттүү. Антпесе авария болуп кетүү коркунучу бийик турат. Эң түндөгү суларды откачка кыла турган жер бул жер. 695 деп коет. Баягы бизден утечка болгон сулардын баары шека бул эки чогулат. Анан бул жерден сыртка сброс кылат сууну. Что суунун уровени көтөрүлүп кетпеш үчүн. Двигатель ушул жерин карайм, анан состояние кабиного электродвигательді майлайбыз. Арканкы двигатель подшипниктерин, астын, эртең күнү бир дефект болуп калбаш үчүн баарын карап, майлап карайбыз азыр. Сиз каяка барасыз? Мен правосмотр. Профосмотр? Удастырыңыз болуңуз. Жабдыктарды, насосторду, генератор жана агрегаттардын иштешин тейлеген, оңдоп түзүгөн ар бир жумушчуну 24 саат бою көзөмөлдөп турган бөлүмдө бир нөмөттө болгону 2 адам иш алып барат экен. Жалпы жумушчулардын саны 161 адам. Допуск по распоряжению 11 27 жаштагы Нуржигит Жамбыканов 12 сааттык нөмөтүн алып, таңат элек иши кызуу башталган. Ал маш залдын ыкчам тобунун башчысы. 19 жаштан бери Токтогул ГЭСинде иштеген жаш Адис мектепти бүтөр менен эле энергетиктердин жумушуна аралашып кеткен. Ишенге эч жака тийбейсиз, расширение рабочего места кылбайсыз. Бир жерге иштей турган болсоңуз, кайра келип буну жаап, кайра жаңы допуск алабыз. Мектептен кийин бул жерде Каракөл Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде окуганбыз. Анан бир жыл окуп, бир жылдан кийин жумушка кирип, анан жумуштан кийин уже окуп калдык да, кечке маалсын окуп калдык. Жумуш бүткөндөн кийин барып окумай болуп калды да. Кечке окумай болуп калды. Биринчи киргенде эмне жумуш кылдыңыз? Биринчи ошо Каскад Токтогул КЭСтерине коммуналдык ишканалар комбинатында биринчи баскычтагы электромонтер болуп эмгектенип келгем. 2015-жылы анан бул жака Токтогул КЭСтерге электроцехне, основной оборудованияга электрослесарь болуп, экинчи баскычта электрослесарь болуп 2019-жылга чейин эмгектенип, анан 2019-жылы конкурстук негизде оперативный маршалга начальник смены цеха болуп өткөм. Ботобаева 30 мегаватт алабыз. Ботобаева 50 мегаватт алгыла. 50 мегаватт алабыз, 630 калат. Жакшы. Тейлөө жана оңдоп түзөө тобунун иши түздөн-түз борбордук диспетчердик пультта иштегендердин иши менен байланышкан. Бул башкаруу бөлүмү бир эле Токтогул ГЭС эмес, башка Каскадтар гидроэлектр станцияларынан токтун иштелип чыгышы үзгүлтүксүз байкоодо болуп, өлкө боюнча бөлүштүрүлүп турат. То есть биз водно-энергетический режим круглосуточно биз кармайбыз да, ушу 6 ГЭС боюнчачы. Себебинде сууну дагы, электроэнергияны дагы ушул жерден ар бир ГЭСтин суу сактагычы бар да, ошого карап туруп биз ошону регулировканы биз кылабыз. Ошо биздин негизги ишибиз ошондой, ар бир ГЭСтин оборудованиясын биздин веденияда, биздин уруксатыбыз менен оңдоого чыгат, биздин уруксатыбыз менен кайра ишке кирет, биздин уруксатыбыз менен агрегаттар иштейт. Ошону биз контроль этебиз да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эксперттер белгилеп келген электр энергия таңсыктыгы тууралуу сураганыбызда, Марина Батубаева элдин эң көп электр колдонуу убактысы январь айынын таңкы сааттарына туш келерин белгиледи. Январда алсак, январда эртең менен 5тен баштап эле уже көбөй баштайт. 5тен баштап ушу
11-ге чейин да, январда. Азырда мо февраль болуп, кичине азыр уже 9-жарымда нагрузка азая баштады да. А катуу суукта биздики 11-12-ге чейин нагрузка азайбайт. Ошо бүт гэстердин баары кышкысын оңдоого чыкпайт. Ошон үчүн бүт агрегаттар иштейт да. Ал эми жайкысын аз болот, өзүңөр билгендей эле, жайкысын электроэнергия аз колдонулат. Анан эң немеси орозо убагында дагы биз кадимкидей сезебиз. Себеби орозо эртең менен 4-тө ачылса, биздики 3:30-дан баштап уже кайра нагрузка башталат да. Анан ооз жабылгандан эле кайра агрегаттарды өчүрүп баштайбыз. Бизге билинет да, ошонун баардыгы билинет бизге. Мындан 10 жыл мурда бир үйдө эмне бар эле? Бир телевизор бар эле, бир холодильник бар эле. Азыр үйүңүздө эмне бар? Бүт баардыгы бар, стиральный машина бар, холодильниктен 2, телевизордон 2, пылесосын айтпай эле коеюн, посудомоечный машина, микроволновка, печка, бүт электрический 4 көздөнгө колдонуп калды элдин баары, туурабы? Ошондой эле нагрузкабыз көбөйүп атат. Жолдошум экөөбүз эртең экисин басабыз да көлдү бойлопчу. Ошондо көлдүн жээгиндеги эртең менен биз жарык болгондо ошол жерде лампочка күйүп турса, алда энергетик да кадимкидей кейбиз да. Ушу өчүрө эле койбойбу, канча суу кетип атат, канча суу кетип атат, канча энергия кетип атат депчи. Анан жанагы үйүнөн жөн эле сууларды агызып койсо да кейбиз да. Ушуга канча насос иштеп атат, канча электроэнергия кетип атат депчи. Биз кадимкидей сразу байкайбыз алардычы. Токтогул ГЭС каскадтарынын диспетчердик бөлүмү Бишкекте орун алган Борбордук башкармалыкка ар бир саатта кабар берип турушат. Токтогул ГЭСинде 4 агрегат бар. 4 агрегаттын ар бири 300 мегаваттан. Токтогул ГЭСине 2 линия кетет. 509-554 деп коебуз да, бул Даткага кетет. Бул Фрунзенский подстанцияга кетет. Мына Бишкекке кетип атат да. Эң көп колдонот Бишкек. Азыр новостройкаларда кетет. Ооба, Бишкек менен биз 554-тен бул деген кольцодо. Уровень аз деген бизде эми суу боюнча деле канча эксперттер сүйлөп атат, бизде өзү ошондой да, жаратылыш ошондой экен да, бир 10 жыл суу өйдө көтөрүлөт, суу көп келет да. Кайра 10 жылда ылдый түшөбүз. Ошо биз ылдый түшүп аткан моментебиз да. Анан аябай деле аз эмес, азыр жакшы эле иштеп атабыз, агрегаттардын баары жакшы эле иштеп атат. Анан буйруса могу карды аз жаап атпайбы? Биз карды тилеп отурабыз, жамгыр тилеп, ушу көбүрөөк болсо биздин дагы суу сактагычта көбүрөөк суу болот эле деп. Бир нөмөттө 12 саат иштесе да, Марина Ботобаева өз ишин сүйөт. Ыш каптаган Бишкектен келген биз үчүн нөмөт бөлүмүнүн шарты купулубузга толду. Айрыкча жумушчу бөлүмдөн түз эле кооз пейзаж көрүнүп турганы бул жерге кирген бардык конокторду өзүнө тарттырат. Бул биздин балкон деп коебуз. Чарчаганда ушул жакка чыгып таза аба жутуп, көрүнүштү көрүп, суу болсо көкмөк болуп, могу жакка чыкканда чарчаганыңды унутасың да. Аябай сонун. Түндө иштегенде, түнү менен иштейсиң да, эртең менен туруп, смендерди бир сыйра карап коюп, бардык кестердичи, анан кийин бияка чыгып, могу жакка чыкканда уже унутасың, чарчаганыңды унутасың, бүт бардыгы жаратылыш сонун. Эртең мененки таңкы көрүнүш да башкача да. Токтогул ГЭСи Советтик Кыргызстандын уникалдуу гигант курулушу. Бийиктиги 215 метр, дамбанын узуну 292 метр. Ал эми ГЭСтин ичиндеги жер алдындагы тоннелдердин жалпы узундугу 40 чакырымга жакын. Эгер кинорежиссер Кристофер Нолан бул энергия гигантта болсо, сөзсүз өзүнүн тасмаларын да колдонмок. Ак болуп турган суунун эң үстүңкү деңгээлде. Качан көтөрүлгөн ошол? Мурдагы жылдары көтөрүлгөн. Бул азыр кыш маалында суу иштегенен түштү. Бирок жыл сайын азыр паводка период аз болгондуктан быйыл суу аз түшпөйт да, мурдагы жылга карагандачы. Биздин сапарыбыз Токтогул ГЭСи курулуп толугу менен ишке берилгенден берки алгачкы ири реконструкция иштери жүрүп жаткан маалга да алып келиптир. Азыр биз Токтогул ГЭСтин эң үстүңкү гребенинде турабыз.
Өзүңүздөр көрүп тургандай быйыл Кудай буйрса Суу аз деп атат. Чынбы жылгам? былтыркыга караганда аз, бирок быйылкы кыш малын өткөрүүгө жетет да, Кудайга шүгүр. Токтогул ГЭС курулгандан бери реконструкция болгон эмес. Акыркы 3 жылдан бери Токтогул ГЭСин жабдылап алмаштыруу болуп атат баардыгы. Быйылкы 2 жылда бизде Ару-500, трансформатор, электр жабдуулары көбү алмаштырылды. Быйыл дагы 4 жылдык, 5 жылдык план бар. Реконструкциянын жабдуулары эми генератордор, анын жардамчы жабдууларын алмаштыруу иштери болот да. Жергиликтүү эл арасында Кара Көлдүн шартында ГЭСте иштегендердин айлык маянасы кыйла жогору деп айтылат. Токтогул ГЭС каскадтар ишкана жетекчилиги айлык маяналар тууралуу ачык маалымат бербегени менен орто кызматтагы жумушчу 30 000 сомго жакын маяна алаарын маалым кылды. Биз ошондой эле элдин арасында каскадка жумушка кирүү өтө кыйын деген кептерге жооп сурадык. Бизге ишке кириш конкурстук негизде болуп атат көпчүлүгүндө. Конкурстук негизинде баардык көңүл бурушат, билимин, окуу жайын, теоретический, практический жагын карашат. Азыркы учурда адистерин даярдоо иши ал 1 жыл, 2 жылда даяр болбойт. Эме энергия системасы ушундай экен, жок дегенде 4 жыл, 5 жылдан ашык иштеш керек да. Азыркы учурда бизде реконструкция учурунда персоналдын даярдоо иштери аябай жакшы жүрүп жатат. Баардыгы көрүп атат, үйрөнүп атат. Ошонун негизинде жаңы жаштарды тартуу, үйрөтүү аябай эле жакшы болот да. Биз Токтогул ГЭС ишканасына акыркы болуп ишке алынган кызматкерлердин пикирин сурап көрдүк. Электротехникалык лабораторияга 4 ай мурда ишке алынган 23 жаштагы Нурсултан Абатов сынак жарыяланаары менен ага катышып 5 адамдын арасынан өтүп кеткенин айтып берди. Мен өзүм оюмда Россияга барбай эле окуп, ошо Кара Көлгө иштеп калайын деген оюмда болчумун. Мал ар бир адамдын өзүнөн негизи кириш кыйын, бирок аракет кылса болот. Соңку 5-10 жылда Токтогул ГЭС каскадына ишке алынгандардын дээрлик баары баштапкы билимин Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Кара Көл шаарындагы филиалын бүтүргөндөр. Техникалык билим берүүдө өзү эң маанилүү маселе бул лабораториялык жумуштар. Лекцияга караганда лабораториялык жумуштарды аябай жакшы жүргүзүш керек. Анан бул жерде лаборатория, булардын бардыгы лабораториянын бардыгы студенттердин колу менен жасалган. Бирок жанагы Германиядагы Челябинскиде жасалган лабораториялардын функциясын толугу менен аткарат. Биз барганда институттун айрым гана тайпаларында окуу жүрүп жаттыр. Көпчүлүк студенттер дагы деле онлайн окушат. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Кара Көл филиалында быйылкы окуу жылында 400дөй студент билим алууда. Окуу жайда негизинен техникалык багыттагы энергетик, гидрокурулушчу, транспорт башкаруу, ар кандай слесардык адистерди, андан сырткары IT, бухгалтердик эсеп, экономист, компьютердик программист билими да берилет. Биз баш баккан окуу каанасында программисттер тайпасы билим алып жаттыр. Бизде азыр кыздардын көп эле Бишкекке, башка жактарга кетип атышат. Мен пандемия болгондуктан ушул жакка тапшырган болчумун, ата-энем айтканда. Бердеги билим берүүлөр жакшы эле. Мен өзүм программистке тапшыргам. Келечекте программист болгум келет деп кыялданып жүрөм. Мен акем экономист болуп иштейт, ошонун ишин көрүп жага баштады да, анан ушу 9 бүтүп эле экономистке тапшыргандан кийин ушу 2 жыл онлайда окуп, анан кийин кайра высшийга тапшырайын деп атам. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Кара Көл филиалы 1963 жылы түзүлгөн. 1993 жылы окуу жай Жалал Абад мамлекеттик университетинин курамына өтүп, кайра 2007 жылы Кыргыз техникалык университетинин курамына кайтарылган. 58 жылдык тарыхында окуу жай 8000ден ашуун инженерлерди бүтүрүп чыгарыптыр. Учурда 20дан ашуун мугалим билим берет. Алардын ичинде 4 илим доктору,
6 техникалык илимдеринин кандидаты бар. Окуу жай жакын жерде ГЭСтерде өтүп келген практикалык келишимдери менен сыймыктанганы менен негизги имараты аябай эскилиги жеткен жана көп канасы жылытылбайт. ГЭСте иштеген адистердин 90-95% иштегендер ушул биздин филиалдан бүткөн студенттер. Мурда кийинкилери болуп баштык болуп. Билимди ушул жерден алышкан, энергетика тарабынан, гидростроительство боюнча. Бул жерде артыкчылыгы производствонун өзүндө окутканда, лабораторияда окуткандыгына байланыштуу. Анан ГЭСтеги болгон абардын бардыгын ар бир ремонт болгондо ошол жерде практически ошол жерде окушат. Практикалык лабораториялык иштерди жакшы окутпаса, билим алыш техника багытында билимдин сапаты жакшы болуш күмөн болот. Төрт тарабынан жалама жарлар, таштак дөңсөлөр менен курчалган Каракөлдүн алгачкы алачыгы 1962 жылы тартылган. Шаар Нарын дарыясына курула баштаган масштабтуу гидроэнергия курулуштардын күчү менен түптөлгөн. Анда шаардын келечеги советтик коммунизм планына кирген 20-дан ашуун гидрокаскадтар курулуштарына негизделген болчу. Ошол ГЭСти курулушун, Каракөлдүн курулушунун эң башатында ушу киши турган. Бул кишиге ушу Каракөлдөгү эң чоң көчө улица Серага деп берилген. Ушу жерге палаткалар келген, ушу келген адамдар ушу палатка жайгаштырып, бешини коюп, эгерде баш шустрый жакшы сөз тапкан хитрыйлар мынантип вагончиктерге жашап калган. Ошентип Каракөл ушу жерде биринчи колышкасы, биринчи немелери башталган. Каракөл шаарындагы жалгыз музей. Бул жерге Нарын дарыясын бойлото кеткен тепкичтүү гидроэнергия курулуштардын тарых таржымалы топтолгон. Айтмакчы, бул аймакта каскад деген сөз эң көп колдонулат. Каскад деген бул эми жалпак тил менен айтканда тепкич. Мына Токтогул ГЭС. Биз ушу Токтогул ГЭСтин жанында Каракөлдө турабыз. Токтогул ГЭСте топтолгон суунун 905 атметке келгенде. Бул Хамбарата ГЭС 2-нин нижний биев деп коет, ошол жерге тебет. Бул 215 метр жерден секирип түшүп суу токту берип туруп эле суу неме Крупсай ГЭСинин суу сактагычында болуп калат. Бу жерден 115 метрден секирип түшүп эле Ташкөмүр ГЭСинин суу сактагычында болуп калат. Ташкөмүр ГЭСтен секирип түшүп эле Шамалсай ГЭСинин суу сактагычында. Шамалсайдын немесинен секирип түшүп эле Үч Коргондун водохранилищесинде болуп калат да. ГЭСтердин эң ириси Токтогул каскады курулаардан алдын 2 асканы адегенде кол менен жылмалап кырып чыгышкан. Себеби бир да таш ылдый жакта курулуштар тарапка томолоп кетпеши керек болгон. Ошол мезгилде аскага чыккан адистер, альпинисттер аба менен суудай керек болуп турган. Эгерде ошо үстүдөн 500 метрден муштумдай таш келип түшсө, астында отуруп аткан, иштеп аткан адам эмес, чоң техника бульдозерди тешип өтүп кете турган күч болот да. Ошондуктан ушу жерге эң биринчи ошол аскаларды тазалаш керек болот. Ушу жерде биринчилерден болуп туруп, немеде Советтер Союзунун чегинде скалолаз монтажник, скалолаз сварщик, скалолаз плотник, даже скалолаз бульдозерист деген кесиптер ушу жерде пайда болгон. Мамасалы Сабиров 17 жашында ушу жерге келип туруп, жана скалолаз монтажник деп айтып атпаймынбы? Ушу киши, ушу жигит келген. Мына бульдозерист, мына скалолаз болгон, кийин сварщик болуп иштеп атты. Мына Зосим Львович Серый иштеп атат. (62 жылы башталды. 75 жылы биринчи агрегат иштей баштады. 82 жылы кеткен неме сумма 554 миллион советских рублей. Неме акталды. 86 жылы госкомиссияга отлично деген баа менен тапшырылып, мына ошондон бери иштеп жатат. Жана айттым, срок эксплуатации эсиңиздер салып коюңуз 25 жыл. Биз 44 жыл дегенде реконструкция бола баштады. Демек срогу да өтүп кетти. Почти эки эсе баягы. Но билесиңер, СССРда любой неме
эки эсе жанагы айтылган срогунан көбүрөөк кылып расчет кеткен да. Себеби качество тиги бу деген. Ошондуктан мынакей азыркы болуп аткан реконструкция убагында жакшы азыркы жаңы технология, жаңы немелер менен болуп жатат. алтымышынчы жылдары ГЭСтерди 5 жылда эмес 3 жылда куруп салабыз деген амбициялары дүйүлдөгөн комсомол курулушчулары кайнап турган кезде Каракөл шаарчасынын аталышы аз жерден Комсомольск на Нарине деп өзгөрүп кете жаздаган экен. Ошо маалда баягы всесоюзный ударная комсомольская стройка болуп туруп, комсомольский конференция, комсомольский чогулуштардыкка ушундай неме баа беришчи значение придавали. Что жаштар чечтиби неме болот деп. Анан ошол бир конференцияда чыгып бирөө айтат экен, биз иштеп атабыз, мына биз жарык бергенге иштеп атабыз. А жашаган шаарыбыздын атыбызы какой-то Каракөл. Биз азыркы дух менен неме ат болуш керек. Биз жашаган неме Комсомольск на Амуре деп болуп, ошондо Комсомольск на Нарине деп туруп анан давай дегенден баары кол көтөрүп турган шаардын атын немеге аткаруу бийлигине беришип туруп өзгөртүп бергенге сурайт дейт да. Мен бир-эки кишини көрүп калдым да, место рождения Комсомольск на Нарине дегенчи. Анан ушинтип немелерге чейин өзгөрүлүп кеткен. Мына өзгөргөн белечи өзгөргөн. Жок, анан аксакалдар бир 2-3 айдан кийин неме калды экен, бу биз жашаган жер Каракөл эмелүү аты башкача экен го, бу эмне кылабыз? Деп анан сүйлөшүп анан кайрадан кийин немелерге кайрылып, бийликтегилерге бул тарыхый Каракөл аты бул жердин. Биз кантип ушу Каракөлдүн атын өчүрүп турган неме кылабыз деп турган, кайрадан Каракөл деп шааргап келип, ушундай окуялар ошондой болгон. Салам алейкум. Очень рад встретиться. Заходите. Да, проходите, да. Здесь мой дом. Вот здесь живу. Ошол мезгилде советтик республикалардан жаратмандык духукка көкүрөгү толгон ар улуттагы жаштар Каракөлгө агыла баштаган. Алардын арасында Армениядан Шавла Энокян да келген. Вот это начало стройки Крупсайский ГЭС. Бул Крупсай ГЭСинин курулушу эми башталгандагы сүрөт. Анда мен комсомолдук уюмдун секретары болуп турат элем. Бул механизаторлордун комсомолдук уюмунун секретары, а бул журналист келген эле. Сиз Кыргызстанга качан келгенсиз? Кыргызстан я приехал. Кыргызстанга мен 1972 мектепти бүтөөрүм менен эле келгем. Быйыл келгениме 49 жыл болот. Мына 49 жыл бир жерде иштеп келе жатам. Сиз азыркыга чейин ГЭСте иштейсизби? Ну, честность. Мен азыр коомдук башталышта эле иштейм. Пенсиядамын. Профсоюз уюмуна жардам берем. Я профсоюз. У меня зять здесь 62 года. Менин жездем 1962 жылы келген бул жака. Эжем 1968 жылы келген. Мектепти бүтөөрүм менен эжемдикине барганча эл жер көргөнү барам да кайтам деп келгем. Келдим, жагып калып калдым. Эжем жездем экөө кетишти. Мен калып калдым. Жатаканада жашадым. 1977 жылы үйлөндүм. Ошентип биротоло калып калдым. Вот остался здесь. Өкүнбөйсүзбү? Нет, я очень рад. Жок, мен аябай ыраазымын. Тагдырыма өкүнбөйм. Ооба, оор күндөр да болду. Орусча таптакыр сүйлөй албайт элем. Иш оор болду. Бирок мен тез эле көнүп кеттим. Жашоом ойдогудай эле болду. Работать было тяжело, но я смог и хорошо работать. И общение у меня очень получилось. Жизнь удалась. Кыргызстандын жараны болуп калган Шавла Энокян Нарын дарыясындагы ГЭСтердин курулушу, Каракөл шаарынын жашоосу, белгилүү адамдардын жолугушуулары тартылган жүздөгөн сүрөттөрдүн автору. Ал ошол кезде фотоаппарат менен жатып, фотоаппарат менен турчумун деп эскерет.
общитыгада жил, у меня друг подарил. Жатаканада жашап жүргөнүмдө досум мага смена деген фотоаппарат белекке берип, сүрөт тартканды үйрөтүп койду. Ошондон баштап мага сүрөт тарткан адат болуп калды. Кайда барбайын фотоаппаратымды алып алчумун. Азыркыга чейин сүрөт тартып жүрөм. До сих пор я стараюсь. Шавла Энокян бир эле сүрөт эмес, үйүндөгү компьютерине ар кайсыл эски тасмаларды да өзүнчө топтоп жүрөт. Анын архивин шаар администрациясы, маалымат каражаттары, мурда кийин Кара-Көлдө жашап кеткен адамдар пайдаланып турушат. Вот это была остановка. Отсюда потом на гребне. Да, в городе. Шавла Энокян айрыкча уул кыздарынын сүрөттөрүн көп барактайт. Ностальгияга батат. Бизге окшоп келген конокторго берилүү менен ар бир сүрөттүн тарых таржымалын айтып бергиси келет. Анижан, Ани. Вот моя невестка. Она здесь жила. Это убери, Лен, как это уберем? А где этот? Вот внучка. Внучка? Там внук. А где внук? Внук где мой? Вот внучок. Вот это моя внучка Лиана. Вот Лиана наши. А это мой внук Размик. Вот я Размик. Один внук у нас в Бишкеке. Двое Ереваны. В Армении двое еще больших. Ну, как хорошо видно. Во, идет. Учурда байбичеси менен жалгыз турган ардыгердин 2 кыз, 1 уулу бар. Тун кызы Ереванда, экинчиси Бишкекте, а уулу Орусиянын Иркутск шаарында жашайт. Антпеске арга жок дейт энергетик. Көпчүлүк жаштар Кара-Көлгө келечегин байлоодон алыс. Вот это мой сын. Младший сын. Как, с работы, да? Да не, мы ездили, материал покупали для работы. Да. Здесь у него очень много друзей, очень много. Где-то там под облаками над Тяньшанскими горами нас собрал и познакомил Кара-Көл. 30 жылдай калкынын жарымы башка улуттун өкүлдөрү түзүп турган Кара-Көл шаарынан массалык түрдө көчүп кетүүлөр 90-жылдардын ортосуна туура келет. 2000 жылдан баштап кайра көчүп келгендердин саны өсө баштаган. Бирок Совет доорундагы ишканалар, иш орундар кайра калыбына келбегендиктен жумушсуздук эң орчундуу маселеге айланган. Учурда расмий каттоодо турган 26 000 адамдын 2,5 миңдейи ГЭСтерде иштесе, калганы кайра эле миграциядан тиричилигин жүргүзүп келет. Мындан башка Кара-Көлдүн элин багып турган Нарын дарыясы менен түштүк-түндүк кан жолундагы турмуш тууралуу кийинки тасмабызда кеп кылып беребиз. К сожалению, все проходит, только память не уходит, разбросала жизнью в разные края. Где-то там под облаками над Тяньшанскими горами нас собрал и познакомил